Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Баткен медиа борборунун түз эфиринде бүгүн биз Ансар Груп коммерциялык эмес керектөө кооперативинин бүгүнкү күндөгү ишмердүүлүгү, бул эмне деген кооператив жана кандай жумуштарды аткарат, мына ушул теманын алкагында Маек Курас бүгүнкү студиябыздын коногу. Ансар Груп коммерциялык эмес керектөө кооперативинин төрагасы Элдос Шерматов келип отурат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин телекөрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн алгач мына ушул эмне деген бул кооператив, ушул боюнча бир аз маалымат берсеңиз, андан ары түз эфирибизди улантсак. Саламатсыздарбы? Биринчиден силерге ыраазычылык билдиребиз, ушундай убактыңарды бөлүп бизди чакырганыңарга. Урматтуу Баткен ТВ маалымат борборунун жалпы көрөрмандары, негизи ушул Ансар жөнүндө маалымат бере кетсек, негизи кооператив деген бул Кыргызстанда жаңы түшүнүк кирди да. Буга чейин адамдар банктан же болбосо иштеп табып наличкага үй алып жүрсө, азыр эми ушундай үчүнчү жак катары чыгып турат. Бул кооперативдер. Башкача айтканда бизден дагы үй, же автоунаа, же бизнеске акча, же чек алам десе ошолорго акча каржыласа болот. Кантип дей турган болсо, негизи акча алам деген сиздин жарым акчаңыз бар болсо, бирок ал жарымын сиз таба албай жүрөсүз. Ошонун айынан сиз балким Россияга, балким чоң шаарларга иштегени баратасыз, көп убактыңызды талап кылып атасыз. Бирок топтош кыйын, Кыргызстандын шартында азыр той топуру деген бар, жакшылык жамандык бар. Акчаны топтош кыйын, ошентип сиз топтой албай атасыз. Ошол учурда бизге кайрылсаңыз, биз ошол жетпеген жарым акчасын каржылап бере алабыз. Анда жакшы шарт түзүп, 10 жылга биз берген акчаны 10 жылга чейин бөлүп төлөө шартын түзүп бере алабыз. Бул деген 120 ай түзөт. Мисалы айта кетсек, 2 миллиондук үй ала турган болсо, 1 миллион жетпей атат, 1 миллион сизде бар, биздин кассага келип төгүп, биз менен келишим түзөсүз эки тараптуу. Анан бизден калган акчаны каржылап, үйдү өзүңүздүн атыңызга өткөрүп алсаңыз болот. Айтсаңыз, бул кооператив качан түзүлгөн? Ким Бул тарабынан кооператив негизи биринчи Ош шаарында 2021 жылдын ушул 3-майында негизделген. Ошол юридикалык жакка катталганбыз. Анан 10 майдан баштап биз ишибизди, ишмердүүлүгүбүздү баштаганбыз. Негизи бул жерде жалгыз бир адам түзгөн эмес, 6 адамдын биригүүсүнүн негизинде, негиздөөчүлөр деп коет, ошолордун биригүүсүнүн негизинде ачканбыз. Негизи бул коммерциялык эмес деп айтып тургандай, пайда табууну көздөбөйт. Бул ошол социалдык проект катары адамдардын муктаждыгын канааттандыруунун максатында ачылган. Ошол ачкан адамдар алгач өздөрүнүн салымын кошконбу мына ошол кооперативге? Да, бул жерде резервный фонд деп коет. Башын ачып атканда бул акча болуш керек, өзүндө дагы акча болуш керек. Кооператив резервный фонд аркылуу 20 адамга, 20 үй бүлөгө жетерлик, үйгө жетерлик акча менен баштаганбыз. Андан сырткары ушул ар бири өзүнүн мүчөлүк акынын төккөн. Бул ошол кооперативдин өнүгүшүнө салым кошуу максатында иштетилет. Чоң рахмат. Айтсаңыз, ушул кооператив бүгүнкү күндө ишмердүүлүгүн кайсы аймактарда жүргүзүп келет? Негизи азыркы учурда бизде Ош шаарында биздин башкы кеңсебиз бар. Бул Ош облусу боюнча, негизи Кыргызстан боюнча ошол жерде көзөмөлгө алынат. Ал эми экинчи биздин кеңсебиз Бишкек шаарында. Бул ошол Кыргызстандын түндүгүндөгү жалпы биздин жарандарыбызды кабыл алып, ошолорго маалымат беришет. Ал эми азыркы учурда Жалал Абад облусунда бар, Баткен облусунда, ошол Баткен шаарында, Кызыл Кая шаарында эки жерде биздин филиалдарыбыз бар. Андан сырткары азыр биз кичи маалымат берүүчү центрлерди ачып атабыз. Бул ар бир районго ачылат. Буюрса Исфанага дагы биз ачабыз деген ниетибиз бар. Бул дегени ал жерде ошол адамдарга маалымат берүүчү борборлор болот. Ал жерде биздин кызматкерлер маалымат беришет. Ал эми келишим түзөм деген адамдар шаарларда, центрлерге келип филиалдарга катталат. Мисалга ошол Баткен областында бар центрлер. Маалымат берүү жана ошол документтерди кабыл алуу. Ооба, бул жерде азыр ориентирин айта кетсек, адрес бизде Баткен шаары боюнча многу Медина борбору, Медина соода борбору, ошо базардын тушунда жайгашкан Ансар деп жазылып турат. Чоң рахмат. Бизде телекөрүүчүдөн суроо келип түшүптүр. Саламатсыздарбы дейт. Үй, машина, жер алсак алгачкы төлөм канча болуш керек дейт. Жакшы суроо. Негизи биздин программа боюнча 3 программа бар. Бул деген 25%, сиз жалпы суммадан 25%ын сиз берсеңиз, калган 75%ын биз каржылап бере алабыз. Бул дегени 7 айдын убактысында эле биз каржылап беребиз. 7 айда эле үйүңүзгө кирип барасыз деген сөз да. Ал эми сиз 35%ын берсеңиз, жалпы сумманы, анда биз калган 65%ын 4 айда эле каржылап беребиз. 4 айда сиз үйүңүздүн ключун алып жашаганга болот. Ал эми сиз жарым акчасын берсеңиз, 50%ын, биз жарымын бере алабыз. Бул жерде уже 45 күндө эле үйдүү болуп каласыз. Бул жерде үйдү өзүңүз табасыз. Бизде эч кандай үй жок. Биз өз үй курбайбыз.
Бирок үйдө сиз өзүңүз табып, өзүңүзгө жаккан үйдү ушуну алам десеңиз, биз ошол үйдү каржылап беребиз акчасын. Анда дагы юридикалык жактан госрегистр аркылуу сиздин атыңызга өткөрүп беребиз. Бул деген юридикалык жактан өзүңүздүн үйүңүз болуп калат. Ошол үйдө эле бизге кепил болуш үчүн күрөөгө коебуз. Биздин атыбыздан күрөө залог деп коет эми. Ошого коюлат дагы. 10 жылга биз берген акчабызды 10 жылга чейин бере алабыз. Үйдүн документи кимдин атында? Ошол биздин кардардын атында болот. Кардардын атында. Бул жерде кардар деп айтылбайт, юридикалык жактан бизде уставда жазылган мүчө деп айтылат. Биздин кооперативдин мүчөсү болот. Ар бир адам бизде мүчө болуп катылат. Демек, эгер ушул үй алам деп сиздерге кайрылган жаран, бул кооперативдин мүчөсү болуп калат, күндөн баштап. Чоң рахмат. Дагы бир телегөрүүчүбүздөн суроо келип түшүптүр. Башка шаардан да үй же жер алса болобу дейт. Ооба, жакшы суроо. Негизи сиз азыр Баткен облусунда жашаган болсоңуз, же четке айылда жашаган болсоңуз, сиз бирок балаңызга же өзүңүзгө Оштон, балким Бишкектен үй алам деп жүрөсүз ниет кылып. Бирок ошол учурда келип биздин Баткендеги кеңсебизге келип, келишим түзүп, бирок каалаган жерден, Кыргызстандын кааласаңыз көлдөн алсаңыз болот, кааласаңыз нарынан, кааласаңыз Жалал абадтан, Кыргызстан аймагынан, кыскасы Кыргызстан аймагынын баарынан алсаңыз болот. Бул дегени юридикалык документи бар болгон жерлерди алып бере беребиз деген. Ал эми ошол документтерин сиздер мыйзамдуу жанагы юридикалык жагына жакшы мындай карап берген атайын адистер барбы? Ооба. Бул жерде биринчи үйдүн ошол срок деп атпайбы, 45 күн, 4 ай, 7 ай депчи. Ошол срогуна 10 күн калганда биздин ошол мүчөлөрүбүз тапкан үйүнүн документинин копиясын алып келет. Биз ал көчүрмөсүн текшерип чыгабыз. Ал залогдо жокпу буга чейин, ал үй боюнча проблемалар жокпу, баалайбыз ал оценкасы чындап эле ошол суммага туура келеби, ошонун баарысын бүтүргөндөн кийин анан каржылоо болот да. Демек биз алдын ала текшерип, юридикалык жактан таза болгон гана үйлөрдү алып беребиз. Чоң рахмат. Айтсаңыз, ушул убакытка чейин жумуш башталгандан баштап канча кооператив мүчөсү үйлүү болду? Бүгүнкү күндө жалпы контракт түзгөндөрдү айта кетейин. Кече 8 сентябрга биз жыйынтык чыгарганда, ошол жыйынтык боюнча 419 адамга контракт түзүппүз. Биз менен мүчө катары катталыптыр. Азыркы бүгүнкү күнүнө бизден 10 адам катталып турат. Бүгүнкү күндө демек дагы ал результат өстү, жыйынтык. Ал эми алып бергендерибиздин саны ошол 8 сентябрга карата жыйынтык боюнча 124 адам алып берген экенбиз. 124 адам бул үй, кээ биркиси машина, кээ биркиси бизнеске каржылоо алды. Негизи ошол адамдар уже муктаждыгын канааттандырды да. Алар уже кийинки айдан төлөп баштады. Эми бул биздин акчабыз эмес, буну туура түшүнүш керек. Бул баягы кыргыздарда ашар деген түшүнүк бар. Биринчи бирөөгө жардам беребиз, анан кийинки жардам беребиз деген. Ошол сыңарындай чорный кассада мен айтканда. Ошондой болуп калат да. Демек бул биздин акчабыз эмес, бул элдин акчасы. Бул элден элге деген нерсе да. Биз как мыйзамдуу гана ошону көзөмөлдөп, бири-бирин түзүп берүүчү мыйзамга салып берген гана орган болуп калабыз да. Ага үстөк пайыз кошулбайбы? Эми ушуну айта кетейин. Сиздерде иштеген жарандар кайсыл жактан маяна алышат? Туура суроо болду. Ушуга дагы мындай түшүндүрө бермек кетейин. Негизи бизде кызмат акы деген бар. Бул исламский принцип мурабаха деген система бар. Ошол дүйнөлүк системанын негизинде иштейбиз. Башкача айтканда, алып сатууда өзүбүздүн кызмат акыбызды кошобуз. Башкача айтканда, сиз сатуучу болсоңуз, сизден биз өзүбүздүн мүчөгө үйдү алып беребиз да. Сизден 2 миллиондук болсо, үй 2 миллион алабыз дагы, 2 миллион 80 миңге сатабыз дагы, 80 миң сом биздин услугабыз болуп калат да. Башкача айтканда, жалпы суммадан үйдүн суммасы бул азыр 4%. Бул бир жолку кызмат акы. Ушуну туура түшүнүш керек да. Бул банктан айырмасы, банкта бул жылдык пайыз деп айтылат. Бул жылына кошулат да процент. Ал эми бизде бир жолку эле жалпы суммадан бир жолу кызмат акы кошулат. Мисалыга 2 миллионду үй алса, 2 миллион 80 миң сомго сатып алат. Бул ошол 10 жыл ичинде андан башка акча берилет да. Демек бул 1 миллион сиз бергенсиз. 10 жылга 80 миң сом эле кошуп берет деген сөз болуп калат экен. Ошондой болуп калат. Чоң рахмат. Бизде дагы телегөрүүчүдөн суроо келип түшүптүр. Саламатсыздарбы дейт. Автоунаа сатып алуу үчүн канча миң сомго чейин каралган дейт, жана алгачкы төлөм канча болуш керек? Машинанын программасы боюнча 2 программа бар, 35% анан 50% деген. Башында айткандай эле 35% жалпы суммадан бере турган болсо, биз 4 айдын ичинде ал машина алып алабыз. Ал эми 50%-ын берсе 45 күндө машина алып алабыз. Демек бул жерде кызмат акы катары жалпы суммадан 6% бул кызмат акы болуп эсептелет. Бул бир жолку кызмат акы. Бул бир жолу төлөйт, болду, башка төлөбөйт. Демек машинанын күтүү мүнөттөрү алып беребиз. Ал эми баасына келе турган болсок, бул 100 миң сомдук машинадан баштап 2 миллионго 3 миллионго чейин алса болот. Чоң рахмат. Акчаны айтылган убакыттан эрте төлөсө болобу дейт. Ооба, мисалы үчүн биз 120 ай 10 жыл деп атабыз да.
Каласа аны эртеси күн төлөп койсун. Каласа 5 жылда төксүн. Бул бизде анда айырма жок. Каласа ал бизге жакшы, эртерээк төксө бизге жакшы, эртерээк ал адам менен иштешип бүтөбүз. Кечеңдетип төксө ал өзүнө жакшы. Бул деген 10 жылда бөлүп төлөйт. Айтсаңыз, бул ошол акчаны силердин офисиңерге алып келип, кеңсеңерге алып келип төлөшөбү же кандай банкка? Жок, эки жолу бар. Бизде банкта шотторубуз бар. Азыркы учурда биз компанион банк менен келишимибиз бар. Биздин шоттору компанион банкта ачылган. Демек, компанион банктан алса болот. Эмнеге компанионду тандадык? Себеби бул банктын артыкчылыгы ар бир региондо өздөрүнүн филиалдары бар да. Ошон үчүн биздин да көпчүлүк басымдуу мүчөлөрүбүз аймактарда болгон үчүн ошол банкты тандап алдык. Демек, кээде банк иштебей калса же болбосо дем алыш күндөрү же суббота күндөрү иштейбиз да биз. Ошол учурларда келип кеңсеге деле төксө болот. Кандай документтер керек? Эми документтер боюнча айта турган болсок, биз жөнөкөйлөштүрүп адамдарды кыйнабоо жолун мындай жеңилдиктерди бергенбиз. Башкача айтканда, биринчи бул паспортуңуз керек болот, өздүгүн тастыктоочу документ. Ал эми экинчи паспортунуздан выписка деп коет, маалымат. Ошону чыгарып келишет. Анан үчүнчүсү жашаган тууралуу справка. Бул айыл өкмөттөн, мэриядан алышат. Ошол менен 3 документ менен жетет бизге. Эгер ошол кардар деп айтабыз, ошол кардардын материалдык бүгүнкү күндө абалы дагы эске алынабы? Жок, анда биз банк сыяктуу барып текшербейбиз, бардыгы эле жаран алынат. Черный список деп коет, баягы историясы черный болсо деле банктан ала албаса деле бизден алып берет. Эмнеге? Бул жерде мындай түшүнүш керек да. Ошол учурда балким иштей албай, банкка төлөй албай, черныйга кирип калган болушу мүмкүн. Ал эми адам ар жылда өзгөрөт, материалдык эмеси да өзгөрөт. Ошон үчүн андан сырткары бизде эми кепил катары анын үйүн же машинасын биз залогко коюп атабыз, ортодо залогдо турат да төлөп бүткөнгө чейин. Эгер төлөй албай калса, бул жерде келишимде да көрсөтүлөт, 3 ай төлөй албай калса, 3 айга чейин эч нерсе болбойт. 3 айдан кийин ал адам менен кайра чакырабыз да сүйлөшөбүз. Демек, ортодогу мүлктү келгиле саталы. Саталыда кайра сиздин канча акча төлөгөн болсоңуз, ошонун баарысын кайтарып беребиз. Биз өзүбүздүн төлөгөн акчабызды кармап калабыз. Бул деген эч нерсе, эч ким күйбөйт да. Эгерде акчаны кээбиркилер бар го, банкка салса тартып алат үйүмө деп коркушу мүмкүн да. Бизде андай нерсе жок. Мисалы үчүн төлөй албай калса, же болбосо башка шаарга көчүп кетип атасыз, үй керек эмес болуп калды. Ал учурда сатабыз дагы. Сиз канча акча төлөгөн болсоңуз өзүңүздүн аласыз, биз канча төлөсөк өзүбүздүн алабыз. Демек, кардар күйүп калбайт экен. Чоң рахмат, саламатсыздарбы дейт. Бүгүнкү акыркы убактарда дейт, мына ушундай кооперативтерге мына ушундай алдаган, кээ бир учурларда алдаган учурлар болот, сиздер алдабайсыздарбы деген мааниде жазыптыр. Түшүнүктүү. Негизи мындай суроолор аябай көп болот бизде. Сиз баягы 2000 төлөп, мындай ушундай нерселер көп болуп кетти да, бытовой техника жана башкаларга болуп, анан акырына келген адамдар уже ала албай калган, жоюлуп кеткен учурлар болгон да. Мындай, бул жерде сиз мен түшүнүмчө баягы сетовой маркетинг жөнүндө сүйлөп атасыз да. Эми сетовой маркетинг менен биздин айырмабыз эмнеде, ошону түшүндүрүп кетейин. Сетовой маркетингде өзү келип катталган аркасынан 5 адам алып келиш керек, 3 адам өздөрүнүн системасы бар. Ошого карап бул узарып кете берет, мындай чоңоюп кете берет да. Естественно, аркадагы адамдар балким күйүп калгандар да бар. Ал эми бизде бул айланпа жол. Кантип айланат? Мисалы үчүн сизге биз 1 миллион бердик, ал 1 миллион кайта турган акча да. Бул сиз 10 жылда кайтарасыз. Дагы башка бирөөгө беребиз, алар кайтарат. Кыскасы бир 20 адамга берсек, 20 адам кайра айына бизге төгөт. Айына төккөн сума менен эле кайра жаңы келген суроо мөөнөтү келип калгандарга алып берип кете берет да. Негизи сиздер дагы интернет аркылуу маалымат алсаңар болот. Кооперативдер дүйнөдө өнүккөн. Орусияда мына биз билген эле, Германияда, Улуу Британияда аябай өнүккөн. Аларда, мисалы Германияда бул мамлекет өзү көзөмөлгө алган да, давайте мамлекет системага киргизген, бул мамлекеттик орган катары. Россияда бул частныйлар көбүрөөк. Бул статистика боюнча алып караганда 2000ден 3000 адамга чейин биз алып берсек, ошолордун айына төккөн суммасы менен эле бул жакта жаңы келген сурокторун жаап келсек болот экен да. Биздин да башка кооперативтердин айырмабыз, башка кооперативтерде өчүрөт деп коет. Алдыдагы адамдар албаса, аркадагы адамдар жылбай тура берет, өчүрөтү жылбай тура берет. Биздин айырмабыз, бизде келишимге так даана көрсөтөбүз. 45 күндө алабы, 45 күн деп жазып берилет. 4 ай дейби, 4 айда жазып берилет. 7 ай дейбизби, 7 айда жазып беребиз. Бул прозрачный көрүнүп турат да. Мен качан алам, кайсы убакта алам, полный келишим боюнча көрүнүп турат. Демек, ошол убакта алып бере албай калдыкпы? Сиз экинчи тарапты келишимдин экинчи оригиналын сиз сотко көтөрүп барсаңыз болот. Бул сиздин мыйзамдуу укугуңуз. Барып туруп өзүңүздүн укугуңузду коргоо алсаңыз болот. Бул адамдар ушундай түшүнүш керек, бул жеңил эле, бардыгы мыйзамдуу. Биринчи текшерип атканда, ушундай компанияларды текшерип атканда биринчи документтерин текшериш керек.
катталганбы, кимдер катталган, Кыргыз Республикасынын жарандарбы же чет өлкөлүк жарандарбы, ошонун баарысын караш керек. Анан дагы ошол жерде иштеп аткандар, мисалы, историясын көрүш керек. Мурун соттолгон эмеспи же дагы башка, биз да ишке алып атканда ошонун баарысын карайбыз. Андан сырткары профессионалдуу деңгээли кандай, юристтер чындап эле юристпи, жетекчи чындап эле жетекчилик статусу барбы, ошонун баарысын текшерип, документтерин текшерип, анан алган адамдар, буга чейин алган адамдар менен сүйлөшүп, чындап эле алгансыңбы, алган эмессиңби, анан маалымат алып толуктагандан кийин, анан кийин өзүнүн акчасын салса болот. Чоң рахмат, айтсаңыз, буга чейин мына ушул кардырлар тарабынан алган үйүнүн акчасын убагында төлөбөгөн учурлар катталды белесиздерби? Азыркы учурда эми бизде мындай банкта бир күн төлөбөй калсаң да уже чорныйга кетип атат го. Бизде андай эмес. Биз эми убакыт беребиз. Если мындай биринчи очередь биз өз ара сүйлөшүү аркылуу чечилет да. Качан төлөйсүң? Мынчада төлөйм. Хорошо, анда ошондо төлөп бер деп төлө. Негизи погашение график деп коет, график чыгарып беребиз. Ошол күндөн 1-2 күн өтүп кетсе деле биз унчукпайбыз. Эми ошол 3 ай өтүп кетсе, анан кийин ал менен чакырып, юридикалык жактан келишимдер башынан түзүлөт да. Давайте 2 комната үй төлөй албай атасыңбы? Анда 1 комната үй кылып берели сеникин. Мисалы үчүн 1 комнатада төлөй атасыңбы? Анда кел машина алып берели же болбосо анда отказ кылып туруп эле акчаны кайтарып берели. Ошондой каралат да. Биз мындай барып сот аркылуу аны кыйнаган учурлар болгон эмес. Бизнес үчүн алсак кандай болот дейт? Эми бизнесте биз жаңы бизнестерди каржылай албайбыз. Бул чакан бизнеси бар, бирок ошону өнүктүрөм деген адамдарга жакшы. Мисалы сиздин кичинекей магазиниңиз бар, көзүңүз жетет. Мындай магазинди чоңойтсом, көбүрөөк кардарым келет деп көзүңүз жетет. Ошол учурда бизге кайрылып, жарым акчасын берип, жарым акчасын бизден алып, ошол бизнести өнүктүрсөңүз болот. Биринчи бизнеске турганда биз барып бизнесиңизди бир сыйра көрөбүз, текшеребиз, чтобы чындап эле бизнес ишке ашып атабы. Текшергенден кийин анан биз бере алабыз. Келишим түзө алабыз. Ошол акчасын кантип алса болот, мисалы? Ошол келип жанагындай эле ушул эле система менен эле первоначальный алдын ала төлөмдү төлөп, анан калганын бизден алып, кайра 10 жылга узартып төлөп кетсе болот. Чоң рахмат, айтсаң, мына ушул Баткенде филиалыңар качан ачылды, жана ушул Баткенден үй алгандар барбы? Канчадан үй менен таныс болду? Баткен облусунда биздики, мен адашпасам, точно датасын аз эсимен чыгарат, бирок ушул июль айынын баштарында ачылган. Июль айынын баштарында ачылып, андан бери биз азыр 18 адам менен контракт түзүлдү бул жакта. Демек 18 адамдын 3-өсүн алып берилди. Булар баягы мөөнөтү көбүркү Баткенде 50%га тургандар азыраак экен. Себеби срогу эрте келет 50%га. Көбүнчө 35-25ке тургандарда булар демек 4 айда, 7 айда келет срогу. Ал эми 45ке тургандар ошол 3-өсүнгө келиптир. 2 бизнеске каржылоо болуптур, 1 үйгө каржылоо болуптур. Азыркы учурда. Буюрса дагы ушул ай ичи дагы 3 адамга мөөнөтүн күтөт экен, ушу сентябрь ичи 3 адамга да алып беребиз Баткен боюнча. 3 адамга. Айтсаң, мына ушул Баткендин жарандары, мисалыга Бишкек, Ош шаарынан үй алса, документтер кандай болот, ушул жолдору кандай да? Бул мындай, бул жерден келип, түзмө-түз ушул кеңседен эле бардык юридикалык документтерди бүтүрүп, банкка төлөп, анан ушул жерден келишимдерди алып, Бишкекке, Ошко барбай эле ушул жерден бүтүрүп кетсе болот. Ал эми үй ала турган срогу келгенде, биздин Оштогу, бул жакта юристтер Оштогу юристке жолдойт. Ал жактан документтерди даярдап, ошол жактан тапкан үйүн барып баягы текшеришип, юридикалык жагын текшерип, ошол жактан кассадан акча чыгып алып бере беребиз. Башкача айтканда, бул жакка келип кыйналып жүрбөйт. Ошол кайсыл жерден алам десе, ошол жерде кеңсе жардам берет бардыгына. Саламатсыздарбы дейт, мен да үй алайын деп жүргөм дейт. Ушул Ансар компаниясы дейт, канчалык деңгээлде кепилдик бере алат деген суроо экен. Жакшы суроо. Ошол башта айткандай, биздин кепилдиктер биринчиси бул артыкчылыгы, башкалардан айырмасы. Биринчи биз кардардын атына үйүбүздү же машинаны өткөрүп бергенибиз. Башкача айтканда, мисалы кээ бир кооперативдер бар, төлөп бүткөнгө чейин кооперативдин атында болот да мүлк. Ал если жабылып кете турган болсо, вдруг да, анда ошол боюнча калып кетет, албай калат да. Ал эми сиздин атыңызга өткөрүп берген жакшы жери, эгер кооператив вдруг банкрот болуп кетсе деле сиздин атыңызга кала берет деген сөз да. Ал эми бул биринчи ошол өзүңүздүн атыңызда болот. Мисалы кааласаңыз ал жерде жашаганга болот, кааласаңыз ремонт кыласыз, кааласаңыз ал жерде өзүңүз катталып турасыз, ижарага берип койсоңуз болот. Сата албайсыз, башка бардык нерсе кыла аласыз да. Экинчи биздин кепилдигибиз бул келишимде биз мөөнөттү көрсөтүп бергенибиз, башта айткандай. 45 күн дедикпи, мына 45 күн жазылат. Бул юридикалык документ болуп эсептелинет. Кийинки кепилдигибиз бизде азыркы учурда өзүбүздүн курулуш компаниябызды ачып баштадык. Ансар курулуш компаниясы буюрса, Кызыл Кая шаарында биринчи үйүбүздү баштадык. Азыр котлован казылып атат.
ушул ай ичи өзүнүн капсулабызды салып ачылышыбызды кылабыз. Демек биздин максатыбыз ар бир регионго эконом класстагы үйлөрдү куруу. Башкача айтканда азыр баардык эле Ош менен Бишкекте бизнес класстарды куруп уже жер калбады дал жерде. Эми элдин баарын ошого көчүрүп атат да. Бирок биздин максат ушул кайсыл жерде региондо жашаган адамдар бала чакасы да ошол жерде калсын, алыска кетпестен өз жеринде калсын. Ошого биз шарт түзүп берели. Мисалы Баткенгеби, Кызылкайгабы, Исфанагабы көп кабаттуу 6 этаждуу, 5 этаждуу үйлөрдү куруу. Максатыбыз ошол. Буюрса 2022 жылдан баштап биз активдүү түрдө ошо курулуш компаниябызды ошолорду куруп баштайбыз. Жакшы жери бул башка компаниялар сыяктуу 3 жылга же 1 жылга бербейбиз. Биз 10 жылга ушул через Ансар кооператив аркылуу 10 жылга бөлүп төлөө шарты менен алса болот. Рахмат, жакшы идея экен. Ушул Баткен облусунда дагы көп кабаттуу үйлөр аз. Ошондой эле бул областтын центр болгондон кийин жанагы башка областтардан келип которулуп иштеген жарандар ушул ижарага жана квартираларды алганда аябай эле мындай шарттары жок болот кээ бир учурларда, көйгөй жер алып келет да. Ушул Баткен облусунун центрине дагы ушул үйлөрдү куруу планыңарда барбы? Ооба, бар. Ошол Баткен облусунда региондорго чейин, мисалы үчүн бул жагы Кадамжай, Исфана, Сүлүктү, ошонун баарысына биз үйлөр салалы, Баткенге салалы, чтобы элдер көп жака алыска кетпестен ушул жерде эле өздөрүн жакшы шартта жашасын деген ниетте. Анан ушул жерде да кайрыла кетейин бийлик өкүлдөрүнө, эгерде ушул Баткен облусундагы айыл өкмөт болобу, же болбосо мэрия кызматкерлери болобу, эгерде силерде жер бар, бирок ал жерге социалдык объект, мисалы үчүн бала бакча же дагы эмне больница курам деп пландаштырып жүргөн болсо, биз жардам берели. Мисалы үчүн бир бала бакча кура турган жерге биз биринчи этажын только бала бакчага берип, калган этажын жилой кылып, мисалы ошол жерде ар бир шаарда турак жайга муктаж адамдар, өчүрөттө тургандар бар да, ипотекага өчүрөттө тургандар. Мисалы ошолорго ошону эле кайра 10 жылга мисалы үчүн берсек болот да. Демек ошондо жердин акысына биз ошол жерге больницабызды куруп берсек, же болбосо бала бакчаны куруп берсек, калган этаждарына биз жилой катары жашоо шартына кылып туруп курсак болот. Буну дагы ошол сиздер менен сүйлөшүү аркылуу чечсек болот негизинде. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телекөрүүчүдөн суроо келип түшүптүр. Саламатсыздарбы дейт. Мен 2 миллиондук үй алсам, айына канча төлөп калам? 35%ын төлөсөм канча айда ала алам дейт. Сиз 35%, демек 2 миллиондун 35% бул 700 миң сом болот. 700 миң, демек калган 1 миллион 300 миңди биз беребиз. 1 миллион 300 миңди сиз ошол жерде отуруп эле 120га бөлүп койсоңуз, айына канчадан төлөгөнүңүз билинип калат. Демек 2 миллиондун бул биз азыр атайын ошол муктаж адамдарга, эконом класстагы адамдарга биз акция кылып 3%ке түшүрдүк. Башта айтпадымбы 4% деп. Демек 2 миллионго чейинки үйдү алам деген кардарларыбызга, 2 миллионго чейинки контракттарга биз 3%га түшүрдүк. Демек бул кызмат акысы 60 миң сом эле болуп калат. Демек 20 миң сом сиз өзүңүздүн чөнтөгүңүзгө калат. Демек 60 миң төгөсүз, андан 35% 700 миң төгөсүз, 760 миң төксөңүз 4 ай күткөндөн кийин 4 айдан кийин биз 1 миллион 300 миңди берип, мурунку төккөн акчаңызга 700 миңге кошо 2 миллион кылып беребиз. Сиздин атыңызга үйдү өткөрүп беребиз. Анан ошол 1 миллион 300 миңди сиз 120 айга бөлүп төлөп коесуз. 5%, 5%. Чоң рахмат. Дагы бир телекөрүүчүдөн суроо келип түшүптүр. Саламатсыздарбы дейт. Менин атым Урмат дейт. Мен азыр машина алып, машинанын акчасын эгер акчам болуп калса, мөөнөтүнөн мурда төлөп туруп, кайра сиздер менен кызматташып үй ала аламбы дейт. Үй алсам болобу? Болот. Сөзсүз болот. Бул жерде биринчи өзүңүздүн биринчи контрактыңызды жапкандан кийин бул уже сиз башка эч кандай нерсе төлөбөйсүз да. Демек жаңыдан контракт түзүп, жаңыдан үйгө турсаңыз болот. Сөзсүз. Азыр дагы бир WhatsApp аркылуу келген суроолорго кезек берейин. Саламатсыздарбы дейт. Азыр сиздер 4% деп айттыңыздар, мамлекеттик ипотекадагы 4% менен жакын күндөр аралыгы болот деп айтып атышат. Андан айырмасы кандай дейт? Кайсыл жактыкы арзан болуп калат дейт. Эми мен мамлекеттиги жаман десем же албаңыздар десем анда туура эмес болуп калат. Себеби бул мамлекеттик органдар дагы аны ойлонуп, себеби ал ошол 4%дан түшкөн пайдадан кайра дагы башка үйлөрдү куруу максатында 4% кылган. Эми кооперативдин айырмасы, ипотекадан айырмасы, ипотекада бул процент бул эсептелинет дагы, бул жылына эсептелинет да. Мисалы жылына 4% төлөнөт. Мисалы 2 миллионго 80 миң болсо, биз бир жолу эле алсак, алар 80 миңди жылына алат деген сөз да. Бирок ал бир жылда 80 миң болсо, кийинки жылы 70 миң, 60 миң болуп ушинтип кыскарып кетет. Бул өзү банковский системанын өзүнүн системасы бар.
Ал эми биз бул бир эле жолу алабыз да. Эми ошону эле эсептеп көрсөңүз болот, барып эсептетип көрүңүз, биздикине келип, анан аларга барып эсептетип көрүңүз. Мен ойлогондон бир аз биздики арзаныраак болот. Ал эми мамлекеттик бир эле жолу 4% төлөнөт силерде, 10 жылга пайызсыз төлөнөт, э? Ооба, 10 жылга пайызсыз, эч нерсе кошпостон рассрочка менен берилет да. Чоң рахмат. Айтсаң, мына ушул бүгүнкү акыркы убактарда бул ипотека жана ушундай курулуш компаниялары менен дагы ушул силер мына Ансар кооперативи сыяктуу кооперативдер баягындай келишим түзүп алып, ошентип дагы мындай ишмерлигин жүргүзөт да. Мисалы, кардар ыхластан же болбосо дагы башка бир курулуш компанияны үй алам десе, ошо силер тараптан кандайдыр бир жеңилдик, квадрат метрлери арзаныраак болуп, мына ушундай кызматташтык менен иш алып барган учурларда болот. Ушул Ансар кооперативи силер кайсы курулуш компания менен кызматташасыңар? Ооба. Башта айткандай, азыр биринчи өзүбүздүн курулуш компаниябыз ачылып атат. Демек, биз өзүбүздүн артыкчылыгыбыз ошол. Ал эми башка курулуш компаниялардан алам деген кардарларыбыз бар да. Бизде мисалы И-класстан алгандар бар, Эмаком курулуш компаниясынан алгандар бар. Жеңиш строй деген курулуш компания бар. Бул өзү единственный Алабука районунда үй салып атат. Биз ошолор менен келишимибиз бар. Азыркы учурда алардан алгандарга бизде квадрат метрден бир аз наличка болгон үчүн 100% төлөгөн үчүн арзандатып беришет. Негизи эле баарыбыз билебиз, курулуш компанияларда эгерде силер рассрочкага алсаңыздар 3 жылга, анда кымбатыраак төлөйсүңөр. Ал эми биз аркылуу, эми бизде наличка берилет да. Наличка алсаңыздар курулуш компаниядан, анда арзаныраак беришет. Ар бир квадрат метринен баасынан түшүп беришет. Ошон үчүн бул жагы да жакшы. Рахмат. Азыр силер курулуш компания өзүбүздүн дагы үйлөрдү куруп баштайбыз деп айттыңар. Ошол үйлөр курулуш компаниялардан айырмачылыгы мындай кандай баалары кандай болот да квадрат метринен? Мен башта айткандай, бул эконом класста болот. Биз мисалы бизнес класста же премиум класстагыларды салбайбыз. Биз атайын ушул адамдарга жашай турган, өздөрүнүн чөнтөгүнө ылайыктуу кылып, эконом класстагы арзан үйлөрдү салабыз. Бул ошо айыл жергесине ылайыктуу кылып салабыз. Ал жерде өзүнүн суусу, өзүнүн эми газ болбойт, бирок шарттар болот. Бул жерде канализация өзүнүкү болот. Ошол жерде ысытуу системалары өзүнүкү болот. Башка жакка кошпостон өзүнүндө бир жерде болот да баарысы. Ошондой шарттар менен пландаштырып атабыз. Анан дагы биздин артыкчылыгыбыз, биз азыр бир эле ошо курулуш компания эмес, өзүнүн кыймылсыз мүлк агенттигибизди ачып атабыз да. Бул жерде ошол силер бизден үйгө туруп, үй издебестен биздин ошол агентство аркылуу үйдү таап берет да. Башкача айтканда алыс кетпейсиздер, биздин агентство бардык силерге варианттарын көрсөтөт, ушуларды алсаңыз болот деп. Андан сырткары үйүңүздү сатсаңыз, бизге бартерге да алсак болот. Машинаңыз бар болсо, акчаңыздын ордуна машинаңызды баалап алып калсак болот. Үйүңүз бар болсо, үйүңүздү баалап алып калсак болот. Биз ошолорду дагы агентство аркылуу кайра сатабыз да. Анан дагы артыкчылыгы, бизде азыр жаштар өзүнчө фондубуз бар. Ансар деген жаштар фондубуз ачылган. Андан кийин кайрымдуулук фондубуз. Бул жерде дагы биз муктаж адамдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам иретинде ушундай ачканбыз да. Демек бардыгы бирип биз холдинг кылабыз деген ниетибиз бар. Бул 5 компания бириккенде холдинг болот, ошон үчүн холдинг кылабыз деп ниет кылып жүрөбүз. Чоң рахмат Элдос, аябай мындай керектүү маалымат берип кеттиң. Биздин эфир аягына чыгып баратат. Эркин микрофон берейин, элдерге айта турган кептериң болсо, учурдан пайдаланып айта алсаң болот. Урматтуу көрүүчүлөр, негизи биз Баткен облусунда Бишкектен дагы биринчи филиал катары Баткен облусуна ачканбыз. Себеп дегенде азыр мамлекет тарабынан да Баткен облусуна өзгөчө макам берип атат, өзгөчө көңүл бөлүнүп атат. Ошон үчүн биз дагы аз да болсо пайдабыз тийсин деп Баткен облусуна биринчи филиалыбызды ачканбыз. Азыркы учурда ошол иштеп жатат. Сиздерге ошол күнү түнү жумасына 6 күн ошол жерде кызмат кылат. Ар бир көйгөйүңүздөр болсо, маселеңиздер болсо, ушундай үй алам деп жүргөндөргө ушул жардам иретинде биз калган жетпеген акчаларын каржылап бере алабыз. Анан негизи бардыгына заманыбыз тынч болсун, ушул Баткен облусунда мындан кийин чыр-чатактар болбосун, ушул мамлекеттен чек арага же башка жактарга жакшыраак көңүл бөлүнүп, тез арада чечилишин дагы биз каалайт элек. Буюрса ар бириңиздин үйүңүздөрдө тынччылык болсун, токчулук болсун. Ушул жакшы маанайда бири-бирибиз менен жүз көрүшүп жүргөндө Аллахтын насип кылган болсун.
Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү түз эфирибизде биз Ансар Груп коммерциялык эмес керектөө кооперативинин бүгүнкү күндөгү ишмердүүлүгү менен тааныштык. Мен ойлойм, мына ошол түз эфирден сиздер өзүңүздөргө керектүү, пайдалуу маалыматты ала алдыңыздар деген үмүттөмүн. Бүгүнкү түз эфирибиздин коногу Ансар Груп коммерциялык эмес керектөө кооперативинин төрагасы Элдос Шерматов болду. Сизге чоң рахмат. Ушул убактыңызды бөлүп биздин түз эфирге келип, ошол биздин телекөрүүчүлөргө жакшы бир маек куруп бердиңиз. Ал эми бүгүнкү түз эфирде мен Арзу Галымбетова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.